Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо участкаларындагы добуштарды кол менен эсептөө аяктагандыгын маалымдады. Кол менен эсептөөнүн жыйынтыгы боюнча алынган маалыматтар электрондук маалыматтар менен дал келген. Добуштардын басымдуу бөлүгү мурдагыдай эле талапкер Кубанычбек Самаковго таандык. Ага шайлоочулардын 26,14% же 5279 адам добуш берген. Ал эми шайлоочулардын 2,83% баарына каршы добуш беришкен. Эске салсак, 10 сентябрда Бишкек шаарында Жогорку кеңештин Ленин району боюнча депутаттыкка мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөн. Алдын ала маалыматтар боюнча шайлоодо Кубанычбек Самаков алдыга чыккан. Бирок айрым талапкерлер добуш берүүнүн жыйынтыгына нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Баткен облустун Разаков шаарында жаңы мал базар куруу пландалууда. Мамлекеттик сатып алуулар порталынын маалыматына ылайык, тендерди мэриянын алдындагы муниципалдык менчик департаменти жарыялаган. Тендердин суммасы 11,80,148 сомду түзөт. Конкурстук арыздарды 26 сентябрга чейин берүү зарыл. Тендерде жерди тегиздөө, тосмо куруу, скважиналарды бургулоо, электр чубалгыларын тартуу, кирүү үчүн жол салуу сыяктуу иштер камтылган. Бишкекте чуңкурга түшүп кеткен жаран куткарылды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык 10 сентябрь күнү Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу Ак Ордо 1 конушунун Гагарин көчөсүндө жайгашкан турак үйдүн короосунда 2006 жылы туулган эркек бала чуңкур казып жатып түшүп кеткендиги тууралуу маалымат 112 кызматына түшкөн. Жерине 4 куткаруучу тартылып, альпинисттик шаймандардын жардамы менен жабыркаган эркек баланы чуңкурдан чыгарып, медициналык тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Жарандын абалы канааттандырарлык.